укук коргоо органдары чынчылдык менен тартиптин үлгүсү болушу керек. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери жеке кызыкчылык эмес, элге кызмат кылыш керек. Биз санариптештирүүнү, башкаруунун жаңы технологияларын, кесиптик жүрүм-турумду жана кесиптик квалификацияларды жогорулатуу иштерин улантабыз. Коопсуз өлкө долбоорун ишке ашырып жатабыз. Интеллектуалдык камераларды бүт республика боюнча, шаарларда, айылдарда, трассаларда, коомдук жайларда орнотуп жатабыз. Бул кылмыштуулукту кескин азайтууга, кылмышкерлерди ыкчам табууга, жолдордогу тартипти капсыздоого жана адамдар өзүн коопсуз сезген жаңы чөйрөнү түзүүгө мүмкүндүк берет. Эгер адамдар өзүн күнүмдүк жашоодо коопсуз сезбесе, ал мамлекетке болгон ишенимин жоготот.